Эми караңыз, ошондо мына баарын азыр жаздыгып өттүм. Канча эмне берип атат караңыз, баарын түшүндүрө алдымбы? Ошондо караңыздар, еще кече берген сабалдарыңызды азыр чызып өргөтүп кетем. Кече мына бир эже сабал берип аткан. Мен если золотой тройка болуп кирдим деп атат. Мына эже кирди, анын бул терефине кызыны киргизди, бул терефиге баягы сиңдисин киргизди. Туурабы? Ошо сиздерди чызып өзлөрүңүзгө түшүндүрүп берип кетейин. Караңыз. Муну эжеге мен биринчи келгенде түшүндүргөм да, эже, сиз адам таппайм деп неге коркуп атасыз дедим да. Сиз эки адам тапканды билбейсизби дедим. Эки адам табыш кыйынбы дедим да. Эки адам табыш кыйынбы десем, караң, ошо эжени бир күндө эки адамды уговорить этип киргиздибү? Мына бир күндө золотой тройка болуп кирди. Кызыны, сиңдисини киргизип атып, ошо эле күнү кирип, эртеңки күнү эже бул жерде 9508 рубль эмесиге, кабинетиге пул алды. Ал акча кактан келип атат дегенде, эже мына кызыны предлагать эткени үчүн компания 914 рубль төлөп берди. Сиңдисини чакырган үчүн еще 914 рубль төлөп берди. И команда түзүлдү деп 1828 рубль команда болду деп эжеге 1828 төлөп берди. Анан мына линия жабылып, бул жактан экинчи линияң ачылды деп компания еще 5852 рубль сиздерге төлөп берди. Ошо общем сложности мына ал акча каяктан келип атат, каерден келип түштү деген сабалдарыңызга мына ушундай мен түшүндүрүп өтейин дедим. Ошону мына каждый чакырган адамдарыңызга мына 914дөн берет. Еще эки адам түшкөндө 1800, командага 1828 берет. Линия жабып, экинчи линия ачылды деп 5852 рубль берди. Туурабы? Мына эже өзүнүн командасын түзүп алды. Эмди мына эже кече мына сиңиси мага сабал берип атат. Если мен адам таппай калсам эмне болот деп. Сиз маселен адам таппай калсаңыз, маселен да эмди мына ошо эжеңизден эки адамды алып келгенди сиз да билбейсизби бул жерге? Эки адамды алып келген, бул менимче дейм да, бул оюнчук да. Эки адамды киргизип келиш. Мына маселен бул семейный бизнес деген да бул жерде. Семейный бизнес дегенде мына бул жериңизде баягы мужуңуздун карындаштары, эжелери, бир туугандары бар. Ошолордон бирөөнү ушу мен сизге түшүндүрүп аткан нерсени түшүндүрүп, аларды умалять этип, кир, пожалуйста